Урматтуу айымдар, мынакей ошо детский теманы баштадым. Бул жаңы мастер-класс. Эми оюнчуктардан баштап, анан кийин детский кийимдерге чейин көргөзөйүн деп эметип атам. Бул болсо ушул интерьерный оформленияга детский студияга 3 аю жасаш керек. Ошо биринчи аюусу. Ушул мастер-классты полный съемка кылдым, раскладкадан баштап шаблонуна чейин бүт көргөзүп, кандай кылыш керек экен, анан ушинтип мындай бетке свитер токуп окшоштуруп койдум оюнчукка. Эми бул оюнчук да. Эми сиздерге бул аю жакса көрүңүздөр, жасап көрүңүздөр. 80 грамм жүнгө жеткен жок. Анан кийин бираз пряжа и ичине синтепон. Бирок аталап наполнительдери бар, ошо наполнительдерди салсаңыздар да болот да. Андан оңой, жеңил. Анан муну баягы стиральный машинеге жууп салдым. 30 градус ызыкка салып эле айландырып эле эметип салдым да, анан кийин колдорун минтип кылыш үчүн могу жерге жипти, калың жипти, темене менен эле тартып, бияка тартып койсом мындайынан кол эметип калат экен да. И буттарын деле ошондой кылдым. Мынакей эжекелер жакса колдонуңуздар. Бул абдан жакшы, оңой мастер-класс. Кичине кыздарыңыздар болсо, балдарыңыздар болсо, жаныңыздарга алып алыңыздар. Оңой эле. Анан шаблону чоң десеңиздер, кичирээк кылып алгыла. Эч бир эмеси жок да, кыйынчылыгы жок. Шаблону деле оңой эле мен колго эле тартып алдым да. Анан эми баягы биринчи шаблон ошон үчүн аягында мен оңдодум. Эми экинчи аюун жасасам, уже оңдоп, башкача аю кылып, анан экөөнү да салыштырабыз. Урматтуу айымдар, ушул оюнчукту эмнеден баштайбыз? Оюнчукту ушундай шаблондон жасайбыз да, баштайбыз. Шаблонду мен ламинатка сүрөт тартып, аюунун сүрөтүн тартып, ушундай болжолдоп. Бул оюнчук да эми, оюнчукка окшоштурганга аракет кылдым да. Анан биягына ламинатты моундайдан 3 тоголокту кылдым. Улам кичирейтип, анан бул тумшугу болот да, аюунун тумшугу болот. Биягына 2 ламинатты мындайынан кыркып, экөөнү жабыштырып, бумажный скотч менен эметип койдум. Бул эми курсагын берерээк чыгарганга аракет кылабыз да. Эми бул жагында болсо, бул жагына дагы мен ламинат бир эле моунун калыңдыгы менен бир ламинат, анан бирге дагы 2 кичине тоголок кылдым. Ушул эле ламинатты баягы куйругун бияка чыгарыш керек болду да. Анан бул жагына 2 слой ламинат тоголок кылып клейлеп, эми бул башын чыгарганга эметтим да, аракет кылдым. Эми ушул мынакей ушул шаблонду эми болсо мен эмне кылам? Эми муну мен жүн менен бүт жүн салам. Куям да, жүндү куюп туруп, андан кийин аюунун оюнчукту жасайбыз. Жекелер, мен раскладкасын кылдым наркы бетте. Анан бул бетке кайрылдым да. Бул бетке мынакей, бул жагына да раскладка кылыш керекпиз да. Болгону мына колдорум жеринде жүндөр бири-бирине кирип, анан эми муну мен мындайынан кайрыш керек, мындай туурабы? Мынтип кайрыш керек. Бияктары жеңил кайрылат, мынтип кайрыла берет. Мынтип. Жеңил эле кайрыла берет. Бул жактары деле мындай, кулактарын деле ушинтип кайрып мынтип койсо болот да, түздөп эметипчи. А могу жерлери жүндөр бири-бирине кирип эметип калды да. Буларды болсо мынтип акырын алып, кайчы менен эле тең эле ортосунан кесип салыш керек. Мындайынан кесип туруп, анан мынтип кайрып коюш керек. Могу жерине калыңдагы салабыз жүндү. Мынтип. Мынакей.
биягында кезебиз, биягында кайрыйбыз. Анан жүндү болсо бул жагынан да раскладка кылабыз. Бул жагына да жүн эметет да, сулаганда бияка ашат да. Кайра эле ушул жерге кыркып эле наркы жагына кайрып коебуз. Ушул менен бул раскладкасы жүнүн наркы бетине 30 грамм жүн кетти. Эми бул бетине да мен 30 грамм жүн жеткиргенге койгонга аракет кылам азыр. Бул уже жана арт жагыда башы, наржанын тумшугу, бирде куйругу болот, наржанын курсагы, ошо эмеси раскладкасын ушинтип акырындап жаза берсе болот да. Мен жүндү, сиздер кандай жүндү куясыздар, өзүңүздөр биле бериңиздер. Карбачоз болсо вообще еще лучше. Карбачоз болсо мындайынан эле жана алагистикке салгандай кылып чука кылып салып кетет. А меники болсо жүн гребенная лента в топсе деп коет. Мен ар бирөөнүн жүндөрүн минтип койдум да. Минтип койдум, мындайынан койдум, анан мындайынан койдум. 2 кабат жүн салдым да. Урматтуу айымдар, мынакей мен увалканы бүтүрдүм. Раскладканы бүтүрдүм. Анан жипти алдым, Alize 800. Жанагы 50% жүнү бар любой жипти алгыла, пряжаны. Анан мындайынан баарын салдым. Наркы бетине да, бул бетине салдым дагы. Анан могул болсо, бул көйнөктөн арткан күрөң шелк бар болчу да. Шелковый күрөң өңдү жаңгактын немеси менен мен боегом да. Ошол эмелерди, остаткаларын баарын алып бияка астына бирке жүн төшөдүм. Жиптин үстүнө. Анан кийин бул шелкту төшөдүм. Бул жака деле ошондой кулактарына, колдоруна, буттарына бүт төшөдүм да. Анан үстүнөн мынтип акырын, астан азыр ак жүндөн дагы, жиптин үстүнө да ак жүндөн да төшөдүм. Эми мен муну сетка менен мынтип жабып, баардыгын. Эми бул азыр самын болуп тур да, өзү деле чынын болуп самын болуп тур. Минтип баардыгын басып, өтө катуу баспагыла, раскладкасынан жүн чыгып кетпесин да. Мынакей. Но жиптер тармал болуп, анан кийин эме болот да, жакшынакай болуп калат. Эми болду эжекелер, мен муну азыр шлиф машина менен мына жактарын бүт баягы шлиф машинанын кырынан коюп, бүт увалка кылам да, аракет кылам. Көбүнчө кол менен кылам эжекелер. Анткени бул мындай объемный болуп турбайбы, берде шаблону слой да. Анан ушинтип эле эми увалка кыла берем. Анан мунун ичинен шаблонду мына жагын кезип туруп чыгарам го. Ошондо бир көргөзөм, ага чейин болду, эми увалка эле кыла беребиз. Буда соп-сонун эле оп-оңой эле нерсе болуп атат да. Урматтуу айымдар, мынакей мен шаблондон чыгарып, ичине синтепон салып, менде синтепон бар болчу, бирок аталап курчактардын ичине салган гранулалар болот, ошону деле салсаңыздар болот. Анан аюунун көздөрүн уже ошо синтепондон киргизгенден кийин, каштарын, көздөрүн, мурдуларын, оозун ушинтип эметип койдум да, фальсовать этип. Анан кескенмин, мына жерден кескенмин, кезип. Бирок мен жип менен тигип жыртыгын шаблонду чыгардым да. Анан кийин ак жүн менен кайра ушинтип фальсовать этип, кайра буну мен жана тигилишин бекитип салдым да. Эми моундай аюу болду. Азыр бул еще увалка боло элек. Азыр боло элек увалка, бул кичирейет. Буну да увалка кылам. Мен азыр ойлоп атам, бир аз киргиземин, анан кийин эмеге стиральный машинеге саламын. Бул жуулат, азыр бул самын болуп тур. Самын суу болуп тур. Мына ичиндеги синтепону дагы азыр суу болуп, баары бир кирип кетти да. Суу болгондон кийин самын менен бергенден кийин бирке ичинде эметип тур да. Мындай жиби жакшынакай кирди. Азыр мен стиральный машинеге салам 30 градуска. 30 градуска бир 20 мүнөткө салсам, бул кичирейет. Анан мыналардын баары тармалдап, жиптери да бири-бирине тартылып, бул курчак оюнчук, аюунун оюнчугу кирет, бул кирип кетиш керек.
кирип, андан кийин кичирейт эме бар бир стиральный машинеге азыр салам да жакшы эле айнага жуамын. Айна кошуп койсоң бир эме болот. Мына шаблонун чыгардым. Шаблонун чыгарып, мынакей шаблонун чыгардым. Бул кичирейди көрдүңүздөрбү? Жакшы эле кичирейди. Ошондо да буну дагы кичирейтейин деп атам. Анан бул жашнакка оюнчук болуп калат. Дагы көргөзөм. Ошо стиральный машинеден чыгаргандан кийин дагы көргөзөм. Мынакей. Жаңы эле бүттүм. Оюнчукту бүтүрүп койдум. Колдорун мындайынан кайрып, анткени бул интерьерный оформление болот да. Минтип коюп коет, детский студияга коюп коюшат. Эме ошон үчүн мындай отургузуп, анан колдоруна китеп карматабы же бирдемке коёбу, ушундай да минтип бирдемке коюп коёбу. Интерьерный оформлениега жасап атам. Дагы бир 2 жасайм го, башка түрлөрүн кылып. Бул мына биринчиси жасаса болот экен. 80 граммга жетпеген жүн кетти, ичине синтепон салдым, анан моундай оформление кылдым. Эми бул оюнчукту сиздерге көргөздүм, эми мына шаблон. Шаблондун мен неси мага жаккан жок. Бул мойнун мындайынан кыскартыш керек экен. Эми муну экинчисин жасасам, мойнун кыскартам, анан колдорундагы буттарын да кыскарттым. Анткени мындай наполнитель салсаң, ичине чоюлуп кетиши мүмкүн экен да. Мен аябай увалкасын аябай жасадым. Могу кыркканда деле муну көрүңүздөрбү канча кирди. Бекем бышык болсун деп ушинтип жасап бүт дайындап койдум да. Андан кийин мына мастер-класс бүттү. Кудай буйруса, ошо колдонуңуздар. Монтип кийимдерин токуп коздоп койсо болот да. Эми бул интерьерный оформлениега жасап атамын. Колдонуңуздар, эжекелер жакса бизге подписка кылып, биз менен бирге болуңуздар.